Көз айнек окумуштуулар тарабынан изилденип, сунушталган абдан пайдалуу жана маанилүү буюм. Себеби ал көздү күндүн нурунан коргоп, ар кандай көз оорулардан сактайт. Жана жараштыра тандасаңыз, келбетиңиздин ажарын ачат. Ошондуктан көз айнек алууда ал тууралуу кенен билип алуу зарылчылыгы бар. Көз айнек алып жатканда анын четинде жабыштырылган кичинекей кагазга, башкача айтканда, күндөн коргоочу фильтрине көңүл буруңуз. Күндөн коргоочу көрсөткүч саны жогорулаган сайын фильтри ошончолук жогорулап, жарыкты жакшы өткөрөт. Ошондой эле көз айнектин чекесинде турган UV деген жазууга көңүл буруңуз. Бул жазуу көз айнекти күндөн коргоочу фильтри бар экенинен кабар берет. Эгер бул белгини таба албасаңыз, анда ал көз айнекти сатып албай эле коюңуз. Көз айнекти ар дайым атайын көз айнек салуучу кутучага салып сактаңыз. Айнегин жерди каратып койбоңуз. Себеби айнеги чийилип калышы мүмкүн. Көз айнекти алгач крандан аккан сууга тосуп, андан соң жумшак пахта же кездеме менен сүртүңүз да толук кургагыча 3-4 мүнөт коюп коюңуз. Эгер көз айнектеги так кетпей жатса, самындуу сууга салып, андан кийин жумшак кездеме менен этият тазалаңыз. Эскерте кетсек, көз айнекти айына бир жолу ушундай жол менен тазалап жууп туруу зарыл. Бир эле көз айнек менен жолугушууга да, тоого жана көлгө эс алууга бара берген болбойт. Колдон келсе, ар бир учурга өз-өзүнчө көз айнек алып койгонуңуз жакшы. Урматтуу теле көрүүчү, эми сиздерге көз айнектин түрлөрү менен тааныштырып, кандай форма сизге жарашарын тандап беребиз. Броулайнер деп аталган көз айнектин кармап туруучу алкагынын үстүңкү жагы жоон болот. 1950-жылы Америкада ойлонуп табылган. Броулайнер көз айнеги классикалык үлгүдөгү костюм шымдар менен жакшы жарашат. Ал эми спорттук кийим менен мындай көз айнек тагууга туура эмес. Күндөн коргоочу спорт көз айнеги. Бул көз айнек спорт менен машыккандар үчүн ыңгайлуу. Өзгөчө вело жүрүшкө чыккандар көбүрөөк колдонот. Айнекти курчап турган алкагы көбүнчө пластмассадан болот. Жаз жана күз мезгилинде боёгу аз фильтрлүү көз айнектер ыңгайлуу. Анткени ал учурда күн анчалык деле ачыла бербейт. Авиатор. Мындай көз айнектин алкагы ички темир болот. Авиатор көз айнеги Америкада 1936-жылы атайын учкучтар үчүн ойлонуп табылган. 1960-1990 жылдар аралыгында аны аскер адамдары, алардын ичинен милициялар басымдуу тагынып келген болсо, азыр жаштар арасында да өзгөчө популярдуу. Эртели кеч күндө жүрө турган болсоңуз, сизге толук боелгон фильтрлүү көз айнек ылайыктуу. Чөлгө, көлгө барууда ашыкча күңүрт фильтрлүү көз айнек тагынуу керек. Бирок, унаа айдай турган болсоңуз, мындай көз айнек сунушталбайт. Көз айнекти тандоодо сапаты менен бирге беттин формасына ылайык келерине да көңүл буруңуз. Бетиңиздин формасы 4 бурчтуу болсо, тегерек формадагы жана авиатор көз айнектери сизге жакшы жарашат. Бетиңиздин формасы эндүү болсо, көз айнектин алкагы да эндүү болушу керек. Тандай турган көз айнегиңиздин алкагы түстүү пластика болсо, жакшы жарашат. 4 бурчтуу көз айнектер сиз үчүн эмес. Бетиңиздин формасы 3 бурчтуу болсо, тегерек жана авиатор көз айнектери сизге эң сонун жарашат. Көз айнектин алкагы ичке жана чекесинен ашпоосу шарт. Бетиңиздин формасы тегерек болсо, 4 бурчтуу формадагы көз айнектер жарашат. Эгер бетиңиздин формасы узун болсо, мындай инсандарга кичинекей жана алкагы чоң көз айнектер сунушталбайт. Кандай формада болбосун, чоң көз айнектер сизге жакшы жарашат. Алкактын үстү жагы жоон жана түстүү болсо, бетиңизди кичине, тегерек көрсөтөт.